Бүгүн милицияга кайрылганда кайсы номер менен чалат ошол элеби илгеркидей эле? Ооба, мурдагы эле. 102? Ооба, 102 чалат. Андан сырткары бардык жерден эми. Жок, 102 элеби? Ооба. Өзгөрүлгөн жокпу? Жок. Ооруп калса кайка чалабыз? 103-кө чалат да. Пожар болсочу? 101-ге чалышат. Мигранттар кайсы телефонго чалат? Барбы бирөөңөр номер? Замминистр айтып коюңуз номерди. Бар бизде номер, WhatsApp номер. Мен жазып коюнчу кана. Айтып коюңуз. 999. Бул WhatsApp номер. 03999 жазып атасызбы? 312. Жок, 4 жолу эле 9. Тандай бизде номер жок. 3 тамгалык номер жок. Сиз 4 деле айттыңыз да, 9999. Жок, бизде мобилдик номер бар, WhatsApp номерде, ошону мети. Анан жанагы колл-центр дегени мындай болот атпайбы? Бизде саат 5 болсо, Москвада бир 3-4 саатка эртерээк, Америкада уктап калып атат. Ошондо жанагы телефондоруңар, сиз айтып аткан жана сотовый телефонуңар өчүп турат. Турабы? Силер деген берде уктап саат 2-де болгондо түнкү 2-де чалса силер албайсыңар да телефонуңарды. Анан кийин бул жөн эле сөз. Ошондуктан колл-центр өтө керектүү нерсе. Эгерде бүгүн Россия курч болуп атса, эртең Америкада эле ушундай точно проблемалар болот. Азыр мен силерге суранарым, даяр тургула. Мүмкүн азыр сүрүп барып Латинская Америкага биздин жанагы граждандарыбызды алып барып салбасын, эртеңки күнү айтпасын, алып кеткиле самолетторуңар менен. Ошол үчүн биздин кокустан ошондой болуп калса, самолетторубуз, граждандарыбызды алып келгенге кайра даярбы? Барбы мүмкүнчүлүгүбүз? Жанагы сиз айтып аткан сотовый телефон, жана 999га чалып калса, жигиттер, бу жерден бизди чыгарган жатат, биз 1000 кишибиз, алып кеткиле десе, алып кете алабызбы? Америкадан. Акбекон, биздин бул горячий телефон круглосуточно иштейт, бул бир сиз айтып атпайсызбы, өчүк болот. Бул телефон бизде өчпөйт, бизде күнү түнү операторлор бири-биринен алмашып иштейт. Ар бир келген сообщенияларга биз жооп беребиз. Кандай чара керек болсо, жардам керек болсо, биз ошол өлкөлөргө биздин консулдарга сөзсүз ошол эле моментте тапшырма берилет. Сиз азыр эмне жөнүндө сүйлөп атасыз? Америкадан сиз дагы мындай теоретический суроо берип атасыз да, эгерде 1000 жараныбыз болсо самолет жиберсек, биз Трамптын айтканын уктук да, турабы? Чыгарып жиберебиз деп атат да. Мен айтып атам, кокустан эртең чыгарып жибериши мүмкүн да, турабы? Биз көрүп атпайбыз, самолеттор учуп келип, жана военный самолеттор Латинская Америка конуп атат. Эгерде керек болсо, биз самолет жибергенге даярбыз. Бар самолетторубуз, Аракет кылабыз. Ошол үчүн мен айтып атам да, ушундай нерселерге даяр турушубуз керек да, жок дегенде бир даяр турду эмне үчүн суроо берип атам. Анан кийин көпчүлүк биздин самолетторубуз чорный списокте турбайбы, авиакомпанияларыбыз турабы? Демек чет мамлекеттик бир авиакомпаниялар менен келишим түзүп турушубуз керек экен да, ошону алып кеткенгечи, турабы? Анан сизде айтып атканыңыз дагы бир жолу телефондоруңар эчтекеге жарабайт. Эгерде Москвада биздин бир жараныбызды колун кайрып алып, бир роводок алып келсе, анан чалса колл-центриңерге, азырмы шефу доложим деп туруп анан 2 саат. Ага дароо ошол моментте жардам керек болуп атат, дароо. Ошол үчүн жана мен айтып атканым, колл-центрде жок дегенде бир 15-16 специалисттер болуш керек. Арасында психолог болуш керек. Арасында ошол орусча жакшы түшүнгөн, англисче жакшы түшүнгөн, немисче жакшы түшүнгөн, корейсче жакшы түшүнгөн, сразу ошол жердеги проблеманы айтып, телефонду бере койчу, эмне болуп атат? Мүмкүн бир ошол жердеги бир жаш эле бир 20 жаштагы кыз маселени чечип коюшу мүмкүн да. Мен ошол жөнүндө айтып атам да. То есть бирөөлөр атай ошол кызмат болуш керек да. Ошол жумуш ошол болуш керек. То есть ошол мгновенно. Мына мен баягы бир видео көрдүм. Америкада, Кыргызстанда туруп логистиканы жасайт экен. То есть биздин Кыргызстандын жарандары ошол жерде тракторду айдагандарды заказды таап берет экен. Заказды алып, ошол Америкада жолдорду көргөзүп барат экен, берге барасың, берде отель бар, сынып калса машинең берде депчи. Дал ошондой эле биз деле кырышыбыз керек да. Мен ошол жөнүндө айтып атам да силерге. Деп эле коюңузчу.
Акбөкөн шандай бизде горячий телефон иштеп атат. Любой сообщение, любой звонокко биз жооп берип атабыз. Сиз менен макулбуз. Единый номер кылганга аракет кылабыз. Ай, жигиттер, ай. Эми мындай да, алтыным. Канча болду ошо телефонуңардын болгонуна? Декабрдан баштап иштей баштады. Күнү түнү. Круглосуточно. Проблема чечилип калган жок да? Чечилип атат, чалгандарга жардам берип атабыз. Акбөкөн Дүкөнович. Чалгандарга мен сизге кат түрүндө кандай жумуш жүргөнү мен сизге атайын кат түрүндө жиберем. Президенттин өкүлү сизге вот кайрылат элем да. Если баардыгы ушундай жакшы болсо, эмне отурабыз бу жерде? Эмне отурабыз бу жерде? Демек, ошончо миңдеген граждандар калпай айтып аткан экен да, проблемабыз бар деп. Проблема бар. Түшүнсөңөр, жанагы узун номериңердичи чала албайт. Мына соцобеспечение бир жерден барсам, арыз жазсын дейт бирөөгө, пособияга. Ата-энеси психически оорукчандар. 5 баласы психически оорукчандар. Кантип арыз жазат? Бир класс образованиясы жок. Тажикстандан келген жарандарга баягы арыз жаз дептир. Ана мен келиндерге айттым да, мага да арыз жаз десем, бири-бирин карашат да, анан карасам баардыгынын почерки бирдей. Сурасам, кат жаза албайбыз дейт. Анан каяктагы заявление? Каяктагы заявление? Ошондуктан мен ошол айтып атам. Чала албайт ошо телефонго дачы. Биз бир жүрүүчүбүз керек. Аэропорттон чөнтөгүнө салып коюшубуз керек. Мына колл-центр. Мына программаны закачать этип ал. Ушу программаны, ссылканы алып ал өзүңө. WhatsApp'tan. Ушу ссылка менен жөнөтүп койсоң эле биз өзүбүз чалабыз любой моментте. Мүмкүн сенин чала албай калсаң, ссылка кылайлы, программа түзөйлүк. Ошондон может быть автоматически бир роботизированный системабыз болуп калат. Мен жөн эле баягы ссылкага кирип эле жөнөтүп койсом, автоматически келип калат. Может переадресация болот. Биз ошонун жөнүндө айтып атабыз. А сиз жөн эле сөз кылып атасыз да. Сиз бардык министерстволорду айтып атасыз, мен депчи. Бул жерде бир эле мен чече албайт нерсе, көп нерсеничи. Бардыгы МВД болобу, силер болобу, пограничниктер болобу, баарыбыз чогуу чечишибиз керек. Чогуу чечишибиз керек. Анан кийин сиз эле бизде бар десеңиз, бар министерствонун баары сиздин телефонго барабы? Андай болбойт. Ошондуктан дагы бир жол суранам. Колл-центр керек. Жок дегенде бюджеттен карашыбыз керек. Мыйзам болсо, керек болсо мыйзамды карашыбыз керек. Ал керек, бүгүн карашыбыз керек. Ошонучу. Анан кийин чечилсе болот да. Рахмат.